Саламатсыңарбы, урматтуу ага эжелер. Биз бүгүн Classroom боюнча сабак өтөбүз. Classroomга эң биринчи кирүүдө Google'дун өзүнүн программасын көчүрүп алсаңыздар, Google Chrome деген программа болот. Ушул программаны көчүрүп, браузериңиздерди компьютериңизге установка кылып аласыңыздар. Андан кийин бизге эң биринчи Classroomга кирердин алдында бизге Google'дун өзүнүн сайтын жазып алсаңыздар, андан кийин YT деген жерди бассаңыздар, силерден аккаунт сурайт. Аккаунтуңарды силердин өзүңөрдүн аккаунтуңарды жазасыңар. Себеби ал аккаунт менен силер балдар менен тыгыз катташта болосуңар жана ал балдар силердин аккаунтуңар менен кирип алып, ошол сиздердин ишиңерди аткарат. Андан кийин силерде аккаунтуңар кайсы аккаунт, мисалы мен өзүм аккаунтум бар. Бул аккаунт менен өзүм кирсем болот. Силерде эгерде жок болсо, сменить аккаунт деген бар. Аккаунт ошону силер басасыңар. Басканда бул жерден өзүңөрдүн аккаунтуңарды толуктап, мисалы сменить аккаунтты бассаңыздар, биякта өзүңөрдүн электрондук почтаңар чыгат. Мисалы электрондук почтаңар, мисалы меники электрондук почтам чыгат. Жазам, далее басасыңар. Андан кийин пароль жазасыңар, анан далее бассаңыздар, өзүңөрдүн аккаунтуңарга киресиңер. Аккаунтуңарга киргенден кийин бул жерде атайын код деген, YT код деген жоголот. Андан кийин биз Google Class'ка кирүүдө дагы бир жолу бар. Эки жолу бар Google Class'ка кирүүдө. Мисалы бул жерден 9 точканы бассаңыздар, бул жерден ылый түшсөңүздөр, Class деген бар. Class'ты бассаң, Classroom деген ушул. Class'ты бассаңыздар, бул жерден ошол эле бизге көрсөтүлүп келген класстар чыгат. Караңыздар, бизге көрсөтүлүп келген класстар чыгат. Андан кийин ошол эле класстарды чыгууда, иштөөдө бул класстар менен ар бир класстын өзүнүн аккаунттары чыгат. Же болбосо эгерде андай силерде жок болсо, Class деген точкада жок болсо, анда бул жерге силер как обычно эле класс деп жазасың, Classroom деп жазасың. Classroom деп жазсаңыздар, бул жерге өзү эң биринчи коддо Classroom өзү көрсөтүп берет. Classroom'ду бассаңыздар, ошол эле жана мен көрсөткөн Classroom кайра силерге экраныңызга көрсөтүп берет. Эми окуучу, кечирип коюңуздар, мугалимдер, биз класска кирип атканда эң биринчи бул жерге өзүбүздүн классыбызды, ар бир класс эгерде создавать эткен болсоңуздар, курсту создавать эткен болсоңуздар, анда ушул курстар менен киресиз. Эгерде жаңы создавать эткен аткан болсоңуз, могу жерде плюс турат. Ошону бассаңыздар, присоединяйся деп турат. Бул присоединяйся деген бул окуучуларга кирүүчү да. Мындайча айтканда, окуучулар индикаторный номер берет. Ушул окуучулар менен окуучу ушул индикатор менен окуучу кире алат. Эми силерге ошол убакчада көрсөтөм. Азыр кете берели. Создать курсту басалы. Бул жерден мен согласен деп айдагана басып кете бериңиздер. Андай название курс. Мисалы мен информатика сабагынан информатика дедимби? Информатика деп жаздым. Информатика деп жазгандан кийин биз классыбызды жазсак, мисалы классыбыз мен 5-чи класс болсом 5-чи А деп, мисалы 5-чи А 8 деп жазайын дагы. Анан класс, мисалы класс 8-чи А класс, мисалы 8-чи А класс деп жазып койдук. Анан разделге мисалы 4-чү чейрек деп койсоңуздар болот. Мисалы 4-чү чейрек деп койсоңуздар болот. 4-чү чейрек деп койсок болот. Анан создайтты басабыз. Создайт аткандан бир 2-3 мүнөттүк убакыт кетет. Балким интернетиңерге жараша, балким 2 мүнөт, 3 мүнөт болуп калышы мүмкүн. Күтө турсаңыздар. Күтөбүз. Мына бизге Classroom автоматтык түрдө классыбызды создайт кылып берди. Эми биз курс өтөрдө эң биринчи баракчалар менен таанышып алсак, биринчи баракчада карасаңыздар. Эң биринчи баракчада булар биздин категориялар. Мисалы бул жерде лента деп турат, задание деп турат, пользователь деп турат, оценка деп турат. Андан кийинки учурда эле биз колдонгондон кийин информатика деген жана биз жазган сөзүбүз биякта турат, жана чейрек деп турат. Анан жана мен айтпадымбы, жана окуучулар кирет деп, присоединяйся деп. Ошол кодду
кодтун показывать, все показывать код бассаңар, ошол код специальный ушул барактын коду чыгат. Ушул кодду WhatsApp аркылуу жиберип койсоңуз, балдар оңой кошула алат. Андан кийин биякта өзүңөр каалап ушул жерде тема жакпай атса, андан кийин выберить тема дейсиңер. Выберить тема деп туруп, мисалы, бул жерден общий тема бар. Жана русский литература деген бар, математика деген, искусство, спорт, другие деген немелер бар. Мисалы карасаңыздар, булардын баары көрсөтүлүп турат. Эми буларды өзүңүздөр каалаган, мисалы математикада, математика кишилер өз тандаса болот. Мисалы орус тил литературалар, мисалы историялар, мисалы өзүнүн эмесин тандаса болот. Эми өзүнүн коозда болсо болот, анткени бала көрөт да. Эгерде булар жакпаса, өзүңөр кааласаңар загрузка фото деген бар. Загрузка фотого кирип, өзүңөрдүн каалагандай бир, мисалы мен информатика деп тандалган сабактан алып, мисалы кесип алып даярдап, мисалы ошол учурда, балким фотошопту билсеңиздер, фотошоп менен иштесеңиздер да жакшы болот. Мисалы мындай информатика сабагынан мисалы мен мындай кылып кесип алдым. Ушуларга масштабта кесип алганда выберить тема десем, бизге ошол темабыздан өзүбүздүн информатика боюнча сабакта информатиканын өзүнүн темасы чыгып турат. Эгерде бул силерге жакпаса, өзүңүздөр каалагандай кайра теманы алмаштырып, башка темаларга, мисалы мен азыр компьютер темасын тандап койсом, өзүмдүн темамды мисалы коюп койсом, бул жерден өзүм теманы кое алам. Андан кийин биз жерде силер задание берген убактыңар, берген заданияларыңар, биз заданиянын баары чыгып турат. Жана силер бул жерге кулактандыруу кылсаңар болот, описанияга кулактандыруу, мисалы бүгүн мынча сабак өтүлөт, же болбосо онлайндык режим өтүлөт деп ушул жерге кулактандыруу кетире алсаңар болот. Андан кийин булардын баары көрсөтүлүп турат. Анан ылдыйкы менюңарга силерге берилген заданиялар чыгып турат. Берилген заданияларыңар. Андан кийин бул жердин баары, мисалы кулактандыруу деп жазсаңыз болот, же өзүңөрдүн ишиңер каалагандай сөздөр жазсаңыздар болот. Андан кийин задание бар, жана пользователь бар. Пользователь эң биринчи пользователь басып алсаңыздар, пользователь мисалы участник эгерде пользователь жок болсо, анда добавить пользователь кылып алсаңыздар. Мисалы ар бирөөнүн Gmail тандасаңар, Любеков собачка gmail.com gmail.com тандайсыңар, жана приглашениени кетирип койсоңуздар. Балдарга мисалы муну белгилеп койсоңуздар, ушул бала киргенде ошол приглашение кеттигөнөрү отправлено, ал кабыл алгандан кийин бизге ошол приглашение өз автоматында чыгып турат. Дагы ошондой эле кошуп кете берсеңиздер болот. Бул приглашение боюнча пользовательдерди добавление кылып алсат, ар бир классына добавление кылып алсаңыздар болот. Андан кийин эң бизди кызыктырган задание болуп атат, мугалимдер. Бул заданияны биз сөзсүз аткарышыбыз керек. Анткени заданияда биз балдарга задание берип, ортодогу кайрым байланышты биз иштетишибиз керек. Мисалы создать дегенди басасыңар, создать деген баскандан кийин задание деген чыгат. Заданияны басасыңар. Заданияны баскандан кийин бул жерден бизге названияны көрсөтөт жана инструкция көрсөтөт. Мисалы өзүңөр каалагандай инструкцияларды аткарууга болот. Жана бияктагы баалоо режимдери көрсөтүлүп турат. Мисалы названияны мен даярдап койгом. Мисалы название үй тапшырма кылсак, мисалы үй тапшырманы тандайбыз. Өзүңөргө текстти даярдап алсам, мисалы записка катарында даярдап алгам. Силер сразу гана жазсаң болот. Мисалы мен кроссвордту толтуруу, мисалы балдарга жиберем инструкциясын, мисалы кроссворд толтуруп, кайра мага жибериңиздер, фото кылып жибериңиздер деп жаздым. Анан мисалы мен кроссвордтан жүктөйм. Бияктан добавление басам. Эгерде Google Дисиңерде болсо, Google Дисиңерден сактайсыңар, же ссылка көрсөтүп койсоңуздар болот. Же болбосо мисалы өзүңөрдүн компьютериңизден файлдасаңар болот, жана YouTube ссылкаларын көрсөтүп койсоңуздар болот. Андан кийин мен өзүмдүн файлды тандайм. Прикрепить файлды тандайм да выберет кылам. Выберет кылгандай мен кроссвордту буларга жөнөтөм. Мисалы кроссвордту
жөнөтөм. Загрузка кылып жөнөтөм. Загрузка бул баары өтөт. Загрузка завершение алат. Андан кийин биз даярдадык, урогубузду даярдадык. Бул жерде балдарга багытты көрсөтө алсаңар болот, просмотр кылсаңар болот, окуучуларды же редактирование кылып койсоңор болот, же болбосо алар көчүрүп кеткенге да, каждый көчүрүп кеткенге да кылып койсоңуздар болот, же болбосо только просмотр гана көрсөтүүгө кылып койсоңуздар болот. Андан кийин информатика бул жерден баалоо режимдери болот. 100 бальный деген болот, же болбосо мисалы бияктан көрсөтүлгөн участниктерди кайсы класстарга жөнөтөсүңөр ушул заданиянын баардыгына белгилеп койсоңуздар болот. Өзүңөр каалаган кайсы класстарга, мисалы информатика 5 класска, 6 класска ушул заданияны, же болбосо бир эле класска жөнөтөсүңөр. Мунун баары өзүңөрдүн оюңар менен болот. Андан кийин участникти, мисалы азыр менде приглашение Нурланды коштум, бирок Нурлан бизге кабыл ала элек, ошон үчүн бала келе элек. Эгерде бала жок болсо кейбеңиздер, жанакы кодду аркылуу берип койсоңуздар деле болот. Жанакы специальный жанакы присоединяйся дебедимби, ошол кодду берип койсоңуздар, бала ушул жерге кошулуп кетет. Эгерде 5 бальный кылам десеңиздер, анда 5 бальный 5 деп коесуңар. Эгерде 100 бальный менен эсептеп, балдар 100 бальный менен эсептейм десеңер, 100 бальный менен эсептейсиңер. 100 бальный менен эсептейм десеңер, 100 бальный эсептейсиңер. Андан кийин бизге көрсөтүлүп жаткан бул, мисалы мен 100 бальный менен эмес, 5 балдык менен баары түшүнүп калганбыз, анткени 100 бальный балдар түшүнбөшү мүмкүн. Андан кийин мисалы бул жерге срок задачи, мисалы срок задачи кайсы күндө, мисалы эртең 8-не чейин, мисалы 8-9-на чейин, мисалы 9-на чейин деп койсоң, мисалы 9-нан саат канчага чейин бүтсүн аягы, мисалы 23:00 бүтсүн, же болбосо 12-ге чейин, мисалы 12 деп койсоңуздар болот, мисалы 12-ге чейин бүтсүн деп койсоңуздар, 1-ге чейин ошондо бүтүп калат. Андан кийин бул жерден создайтты баскандын ордуна бул жерден карасаңыздар, эгерде сразу отправление создать отправление кылгыңар келбесе, черновой вариантта сактап койсоңор болот, же добавлять расписание менен, мисалы мынчадан бүгүн бул сабакты даярдап туруп, добавлять расписание бул күндөн мисалы 8-ден, мисалы эртеңден баштап бул эме автоматтык түрдө задание кетсин деп даярдап койсоңуздар болот. Мисалы добавление кылып, мисалы бул жерден эртең мисалы мынчадан мынчага чейин башталсын, сабак отправление болсун деп расписание өзүңөр добавление кылып койсоңуздар болот. Жана сразу добавление кылсаңар болот. Эми мына биз үй тапшырманы окуучуларга добавление кылдык. Эми мисалы бул коду, мисалы окуучуларга берчү кодуңар, мисалы ошол учурда окуучу кандай кирет? Эми окуучуга үй тапшырма кандай келет? Биз аны көрсөтөйүн, экинчи баракча бетинен көрсөтөйүн. Мисалы үй тапшырмага келгенде бала бияктан өзүнүн баракчасы ачылат. Аяктан баскандан кийин мисалы бала бияктан Classroom'га кириши мүмкүн. Мисалы ошондой эле силерге жана белгилеп кеткен ар бир баланын өзүнүн аккаунту болуш керек. Албетте аккаунтсуз кирүүгө, Classroom'га кирүүгө мүмкүн эмес. Андан кийин биз Classroom'га кириш үчүн биякта көрдүңүздөр, жанакындай жок болуп калса, анда биздерге жанакындай эле Classroom деп жазасыңар. Classroom деп окуучулар жазат. Биз окуучулар, мен ишенем, окуучулар бизден да күчтүүрөөк деп ойлойм. Classroom деп жазабыз. Classroom киргенден кийин окуучулар өзүнүн аккаунтуна кирет. Өзүнүн аккаунтуна киргенден кийин окуучулар биз колдонуп жаткан маалыматтардын баарын тең Classroom'да, мисалы бала иштеген кайсы балдар менен сабак өттү, кандай болду, мисалы бул жерден өттүбү, сабак өттү, мунун баарын көрсөтүлүп турат ар бир окуучуда. Эгерде окуучуда андай класс жок болсо, анда жана бирес балдар айтпадымбы, меселе плюсчикти басып туруп, присоединяйся деп турбайбы, ошону батса дегенде жана код сурайт. Кодду биз жанакы мугалимдин кодун алабыз. Жана мугалимдин кодун копировать этебиз. Копировать этип туруп, андан кийин бул кодго вставить кылабыз. Андан кийин биз кодду алгандан кийин бул кодду присоединение басабыз. Баскандан кийин жана биз түзгөн аккаунтка бул автоматтык түрдө кошулат. Азыр күтө туралы. Мына мен жана түзгөн аккаунтка кошулду. Көрдүңүздөрбү? Ким тапшырма бергени биякта көрсөтүлүп турат. Ар бир мугалим көрсөтүлүп турат. Өзүнүн ар бир класстын мисалы көрсөтүлгөн бүт сабактары көрсөтүлүп турат. Көрдүңүзбү? Биякта оценка жок болот бул балада эмеде, окуучуда. Мисалы окуучу кирет, окуучу заданияны мисалы бул жерден алса болот, заданияны кааласа, бул жерден алып өзүнүн заданиясын татказса болот. Мисалы бул жерде задание үй тапшырманы мисалы кроссворд толтур деди, бул сүрөттү басат, бул кроссвордду толтурат. Окуучу толтурат бул кроссворд боюнча, мисалы окуп суроолоруна жооп берип толтурат дагы. Окуучу кандай жөнөтөт? Бул жерден добавлять
добавить, создать, мисалы, или слайд болобу, или создать кылабы, өзүнүн иши. Мисалы, бул жерден да ошондой документ аркылуу жиберет, жана прикрепить файл аркылуу бул окуучу да жибере алат. Андан кийин окуучу алат, бул жерден толтурат, өзүнүн рабочий столуна же сүрөтүнө сактайт, өзүнүн мисалы сүрөт кылабы, өзү караса мисалы эме кылып жибереби, ал өз иши, ар кандай нерсе менен жиберүүгө болот. Жана кроссвордту толтурган кроссвордту жүктөйт окуучу. Окуучу жүктөдү. Окуучу жүктөгөндөн кийин бияктан загрузкага кетип жатат мугалимдер. Окуучу көрүп атат. Окуучу бияктан кылат да, анан сдать кылат. Бул тапшырманы аткарып бүттүм. Мен мугалимге текшерүүгө жиберем деп басат. Жибергенден баскандан кийин сурайт, чындыгында жибересиңби дейт. Ооба, жиберем дейт. Сдать кылат дагы. Андан кийин бизге отправление келет. Эми мугалимдикин көрөлү. Мугалим кандай болду? Окуучу отправление кылды. Мугалим кандай текшерет окуучунукун? Окуучунукун текшерүүдө мисалы бул жерден үй тапшырманы аткаруучу бала келет. Бияктан көрдүңүздөрбү? Ким тапшырганы, ким тапшырбаганы көрүнүп калат. Менде бир эле окуучу болгондуктан байланыштуу, мага бир эле гана көрсөтүлүп турат. Эгерде эки окуучу болсо, эки окуучу көрсөтпөйт. Эгерде баскандан кийин ким тапшырган болсо автоматтуу бассаңыздар, бияка канча окуучу болсо, бияка списоктор чыгып калат. Мисалы мен Нурлан Абдыразаков Нурлан тапшырды. Караңыздар. Мисалы мен буну текшерем. Бул бала канчага тапшырды мисалы. Үй тапшырманы баскандан кийин үй тапшырма экинчи окошко ачылат. Жана бул жерден азыр күтө турсаңыздар, тапшырылган кроссворд толтурулду. Жана бала муну туура, эгерде туура болсо, оценка, мисалы эгерде туура эмес болуп калса, мисалы бул оценкаң туура эмес экен, ушуга байланыштуу мен мисалы 4 койдум деген комментарий таштасаңыздар, мисалы комментарий таштасаңыздар болот. Ар кандай комментарийлар таштасаңар, жанакы окуучуга көрсөтүлөт. Мисалы мен жөн эле гана жазып коеюн, мисалы кандайсың? Жакшы деп жазып коюптур. Мисалы мен 5ти коюп койсом, автомат түрдө мен оценканы бул жерден сөзсүз публикация кыласыңар. Публикация бул эме кетет. Публикация деген бул жанакы силердин комментарийиңер кетет. Жана вернуть деген бул силердин тапшырмаңарды мугалимге канча бала канча алды, ошол боюнча жибере аласыңар, оценкаңарды жибере аласыңар. Пятибалльный күнү жана мен пятибалльный тандадым эле, автоматтуу пятибалльныйга чейин коюуга мүмкүн деген бизде чыгып калды. Үй тапшырманы кайра X кылып жабабыз. Андан кийин жапкандан кийин бизге көрүнөрбү? Пятибалльный чыгып калат. Жана бул жерден кайра артка чыгыш үчүн классыңарды бассаңыздар, автоматтык түрдө кайра бул жерден оценканы жана пустой болчу оценка, бияктан оценка үй тапшырма боюнча Нурлан 5 алды деп бул оценка коюлуп калат. Андан кийин кайра басабыз. Мисалы муга окуучунуку кандай көрүнөт оценкасы? Мисалы окуучу кайра оценканы алгандан кийин көрдүңүздөр, бул жерге көрсөтүлүп турат, 5 көрсөтүлүп турат. Кааласа мисалы өзүнүн жеке заданиясына кирип, өзүнүн профисин ачылып, открыть профисин ачса, мисалы бул жерден Нурлан чыгат. Профисине мисалы канча үй тапшырмасында канча алды? 5 алды. Көрдүңүздөрбү? Эгерде ушул эле силерге ушундай срок мисалы мынчасында тапшырды, биякта көрсөтүлүп, баардыгы көрсөтүлүп турат. Кааласаңыздар бул профилни мисалы өзгөртүп дагы баланын оценкасын биякта бала турганда мисалы биякта да өзгөртүп койсоңуз болот, настройкага кирип туруп. Мисалы бияктан оценкада мисалы общий оценка нет деп турбайбы? Ушуну эле мисалы биз показывать максимальное количество балла деп туруп, мисалы балл менен бөлөт. Бирок бул негизи бизге пятибалльныйга деле кереги деле жок. Негизи пятибалльныйга мисалы бул 100 балльный менен гана бөлүп салат. Мисалы көрөлү, мисалы баралы. Биз азыр барсак, мисалы бул сохранение басабыз, кайра окуучунун аккаунтуна барсак, мисалы өзүнүн профисин ачсак, жана мен 100 балльный көрдүңүздөрбү? Анткени биз 100 балльный көрсөтөт. Эгерде 4 алсаңар андан ылдыйраак балл түшөт, ушундай сыяктуу да. Бул 100 балльныйды бөлүп салды негизи. 100 балльный. Эгерде биз азыр редактирование кылалы, редактирование кылып көрөлү. Мисалы силерге түшүнүктүү болуш үчүн окуучунун кайра заданиясына кирип туруп, биз проверенный оценканы мисалы муну биз кайра көргөнбүз. Бул жерден да комментариясына туура эмес болуп калса, эгерде кайра бул жерден да өзгөртсөңүздөр болот. Эгерде 4 кылып туруп, андан кийин калагандай точно постоянно вернуть деген
эмени берип турушуңуздар керек. Албетте бул бермөтү бербесеңиздер анда окуучуга оценкаңар жетпей калат. Мисалы 4 алды, окуучунун баракчасын көрөлү, обновление кылалы, окуучуга азыр келет. 80 балл көрдүңүзөрбү? Эме балдык системасы көрсөтүлүп, burada стопальный балдык системасы көрсөтүлүп турат. Ар бир тапшырмасында ушул биякта бөлүнгөн оценканын баардыгын тең көрсөтүлүп турат. Анткени мисалы тест берсең да буга канча процент, общий процент канча топтогону көрсөтүлүп турат. Андан кийин биз сабагыбызды улантсак, ошол заданияга андан кийин сабагыбызды улантсак, сабагыбызды уланткандан кийин мисалы ошол эле учурда заданияга киребиз кайра. Заданияга кирип создать задание кылабыз дагы жана создать тест кылабыз. Создать тест кылып биз маалыматтарды иштетүүдө создать тест кылабыз дагы. Андан кийин название жанакындай эле балл чыгат, бирок өзгөчөлөнүп бизге атайын тест түзүүчү Google'дун fraud болмасы чыгат да, мындайча айтканда документи чыгат. Анда эне жанакындай кылып стопальный кылып тапшырсаңыз болот, же болбосо кайсы окуучулар кайсы класска кетиргениңерди өзүңөр бөлүп жибере аласыз. Болот жана участниктерди жибере аласыз. Нурлан жана участник жок болчу, приглашение кылдым. Нурлан келип автоматты иштегени түшүп калды. Жана суроктун иши буларды түшүндүрдүм. Эми тест түзүүгө киришсек. Андан кийин тест түзүүгө биз баракчаны ачабыз жана информатика боюнча текшерүүчүнүн темасын белгилеп алабыз. Мисалы темасын белгилеп, инструкциясын мисалы тестти тапшыргыла деп текшерүү иш деп койсок, мисалы текшерүү иш деп койсок да болот. Өзүнүн иш калгандай жазсаңыз да болот. Андан кийин бул жерден Google дисктти мисалы эгерде Google дисктен жок болсо, анда бияктан добавление кылып алсаңыздар болот. Google дисктенчи жердегиде жок болуп калса, мисалы эгерде өчүрүп алсаңыздар, Google дисктен кайра добавление кылса адын көрсөтүп кетем сиздерге. Андан кийин кеттик. Информатика баскандан кийин, Google тестти баскандан кийин бизге автоматтык түрдө Google тесттин өзүнүн тест түзүүчү платформасы чыгат жана баракчасы чыгат. Эң биринчи бизге тест түзүүдө ошол бизге тест түзүүнүн эң биринчи жанагы информатика текшерүүчү деп жазбадым, ошол сыяктуу эле мисалы написаниясы өзүңөр каалаган написание жазып койсоңуз болот. Эми өзүңүздүн ишиңер ал. Мисалы информатика деп жазып атпайм мен, биякта силер математика деп жазып койсоңуз болот. Өзүңөр каалагандай жасасаңыз болот. Эң биринчи бул аккаунтту мисалы фамилия имясын жазып калыш үчүн биякта точка деген бул выборочный да, ошон үчүн мисалы текст строка кылып тандап алып туруп, жерге мисалы описаниесы мисалы фамилия, имя, отчество деп тандап койсоңуздар болот. Андан кийин краткое описание булар эмесин жатат жана обязательный ушул полени толтуруңуздар деп жазып коюшуңуз болот. Же болбосо мисалы аты жөнүңөрдү толук жазгыла, же болбосо толук жазбасаңыз силердин аты жөнүңөр бааланбайт деп жазып койсоңуздар, бул өзүңөрдүн же болбосо бир жерде дагы картинкага коштотуп койсоңуз болот, өзүнүн фотосун добавление кылгандай кылып койсоңуздар болот. Өзүңөрдүн иштиңиздер, мисалы же болбосо добавлять мисалы бир жерге дагы текстти мисалы фотодон мисалы загрузка фото деп койсоң, файл деп койсоңуздар, мисалы жака описание мисалы загрузка фото деп койсоңуздар, далее мисалы Google дисктен болобу, өзүнүн эмесинен болобу, бул мегабайт мисалы нече мегабайт разрешение деп жүктөп койсо болот. Бирок өзү фото аркылуу мисалы ким тапшырганын биле алсаңыздар да болот. Мисалы разрешить мисалы канча мегабайттык мисалы 100 мегабайттык разрешение бер, разрешение файл типи деп мисалы типтер кайсылар кирген болот, только рисунка мисалы рисунка изображение мисалы рисунка изображение мисалы ушуларды гана киргизүүгө болгондой кылып разрешениясын берип койсоңуздар болот. Буга бүттү. Андан кийин экинчисине өтөсүңөр. Экинчисине өткөндөн кийин бияктан мисалы суроолор чыгат. Суроолорду мисалы бияктан кечирип коюңуздар. Суроолорду мисалы мен бияктан суроо даярдап койгонмун, 2 суроо мисалы. 2 суроо эле мага жетиштүү, анткени мен сабакты өтпөй элемин жана мен силерге онлайндык режимде силерге үйрөтүү үчүн гана көрсөтүп атам. Ошон үчүн мен 2 суроо мага жетиштүү го деп ойлойм. Андан кийин бияка аласыңар, мисалы бияка алабыз. Варианттан коебуз. Анан другие деген вариантты кайра бассаңыздар, другие деген вариантты бассаңыздар, кайра вариант чыгат. Жана варианттан ачасыңар да жанакы могу жерден көрсөтүлгөн
почтаны дагы тесиңерди өзүңөргө коюп кете бересиңер. Другие варианты базасыңар дагы бияк коюп кете бересиңер. Бияктан одиночный кылсаңыздар болот. Жана болот. Эгерде балаңарды ушул эмени биякта белгилейсиңер, кайсынысы туура, мисалы электрон почта туура дегенде каталогасы болсо, кечип коюңуздар, балды унутуп калыпмын. Балга мисалы канча суроо, мисалы собольный кылсаңар, ар бир суроо мисалы 100 суроо берип жатсаңар же 10 суроо берип жатсаңар, ошону эсептеп туруп, балаңарды эсептеп туруп берип койсоңуздар болот. Мисалы мен 2 эле суроо болуп алганына байланыштуу мен 50 балдан берем. Анткени 100% жетиш керек. Андан кийин мен кайра муну басам. Дагы тест, дагы бул жерден тест вводду басам деп кечирип коюңуздар. Басып алдым. Андан кийин дагы суроо, мисалы биринчи суроолорду беремин дагы. Андан кийин дагы варианттарды тандаймын. Варианттарды тандап кайра жакка коёмун. Таш 2 жолу кетип калыптыр. Кечирим сурайм. Таш мисалы 2 жолу таш. Деп койсоңуздар болот. Кагаз. Бул жерде дагы жана туура вариантын эмелеймин. Туура вариант беремин. Ташка балын беремин. Мисалы 50 бал. 50 бал. Сактайбыз 50 бал. Тестиңер даяр болду. Мисалы тестиңердин баары даяр болду. Бул бала текшерүүгө болот. Эми бул автоматтык түрдө сактап турат. Кейбиринин кажети жок. Сакталбай калды дебесиңер, мисалы изменение сохранение деп бияктан сактап турат Google диске. Андан кийин настройка кылып алсаңыздар. Эми настройкада баскандан кийин настройканы басабыз, жай ачылып атат. Общий настройка бар. Бул жерден электронный почталарды чогултуп, өзү электронный почта менен жеке электронный почта менен киргендей кылып койсоңуздар болот. Мунун кереги деле жок. Андан кийин мисалы один раз дагы бир тапшырууга уруксат берип койсоңуздар болот. Жана отправлять формуланы өзүнө иштетүүгө болот. Каалагандарын иштетүүнүн кажети жок, алганда иштетүүнүн кажети жок. Андан кийин презентацияга кирсеңиздер, бул жерден сурооңорду аралаштыруу үчүн кылып койсоңор, перемещение вопроса кылып койсоңуздар болот. Бияктан андан кийин тест, мисалы тестти бияктан бул галочкаларды, мисалы булар галочкаларды кайра балын текшерүү көрсөтпөгө коюлат. Катасы кандай экени мисалычы. Эгерде катасын кааласаңыздар, бул жерде өзүңүздөр каалагандай пичке коюп алсаңыздар болот. Мисалы показывать балды жанакы аягындагы окуучу тапшырганда эң көрө алса болот. Мындай сохранение кыласыңар. Сохранение кылгандан кийин өзүңөрдүн тестиңерди көрө алсаңыздар болот. Мына бул жерде качерде көрсөтүп турат, көрдүңүзбү? Эми бул жерде көрдүңүздөр, фамилия жазылбай калды. Фамилия дополнительный дагы жазсаңыздар болот. Эми дагы ушундай добавлять тест кылып туруп фамилия, имя, отчество кылып койсоңуздар болот да. Эми бул мага өзүмө мисалы силер өзүңүз каалагандай кылсаңыздар болот. Дагы муну изменение кылыш үчүн мисалы бул жердеги почтаны мисалы буну бассаңыздар редактирование чыгат дагы бул жерге текстти тандап коесуңар. Текст тандайсыңар жана фамилия, имя, отчество. Анан буларды өзүнчө раздел кылып бөлүп коюш үчүн, бул кнопканы бассаңыздар, добавить раздел десеңер, второй разделге бөлүнүп калат. Новый раздел деп жазылып калат. Биринчи раздел деп өзүңөрдү, экинчи раздел деп экинчи деп койсоңуздар болот. Экинчи баракчасы деген сыяктуу кылып койсоңуздар болот. Бияк фамилия, имя, отчество жазылып калат. Мына баардык тестиңиздер сакталды. Андан кийин отправление кылсаңыздар болот. Эми ссылка аркылуу отправление кылсаңыз болот. Силерге анын кажети жок. Бияктан кайра киресиңер өзүңөрдүн жанакы тест түзүп аткан жериңизге, мисалы мен изменить. Мына тест түзүп аткан жериңизге кирсеңиздер, андан кийин сохранить басасыңар. Сохранить басып койсоңуздар, биякта тестиңерди жүктөгөн болот. Бияктан тапшыр электер, мына бир кишиңиздер бар, тапшыр элек. Мына биягыңыздар күйүп турат. Эми окуучунун порталына кирсек.
Мына окуучунун порталына кирдик. Окуучунун порталына киргенден кийин бияктан заданияны аласыңар. Заданияны басасыңар дагы. Заданиядан тест көрүнүп турат. Көрдүңүзөрбү? Тестти басасыңар. Тестти просмотр тест дейсиңер же болбосо сразу эле тестти автоматтуу түрдө басса, тест автоматтуу түрдө кетет. Бала мына жака фамилиясын көрүнүп разделге бөлүп коюңуз. Фамилия, имя, отчество болот. Мисалы, Нурлан деп койдум. Мисалы, эми силер окуучулар толук жазганга аракет жасасын. Андан кийин раздел чыкты го, экинчи раздел деп чыкты. Мисалы, мен бирөөсүн туура белгилейин, жана бирөөсүн туура эмес белгилейин. Андан кийин отправить формула кылайын. Отправить формула кылгандан кийин бала текшерет, жана просмотр балын текшерсе болот, жана балын ачса жана ошол эмне каталарына жооп бергени чыгат, жана отправить задание кылат. Отправить задание кылат. Отправление задания кылды дагы болду. Өнөр сдал. Анан эми мугалимдин порталын ачалы. Мугалимдин порталын ачсак, мисалы порталды тест ачсак эле, бул сдал көрүнөр, тапшырды, ким тапшырды деп басабыз. Тапшыргандан кийин биякта да тест сыяктуу эле болуп биякта да чыгат. Тестте автоматтык түрдө бал коюлбайт. Эскертип кетейин, Google'дук ушул жери кичине жасалбай калыптыр. Автоматтык түрдө бал коюлбайт. Обязательно өзүңөр тестке киришиңиздер керек. Тестти басасыңыздар. Ошол бала тапшырган тестти баскандан кийин бул жерде көрсөтүлбөйт, көрдүңүздөрбү? Кайра эле платформа сурап калат. Анан ошончо редактирование басасыңар. Редактирование баскандан кийин бул жерге тесттер тапшырган балдардын, мисалы, бул жерге тесттер тапшырган балдардын өзүнүн канча бала тапшырганын, ответ кылганын тест боюнча ответ кылат. Мисалы, биякта диаграммалар менен көрсөтүлүп турат. Жана Нурлан мисалы канча суроого жооп берди, мисалы караңыздар. Канча суроого жооп берди, бир суроого жооп бербеди. Мисалы, ушул боюнча чыгып турат. Жана вопрос боюнча кайра кетсең, мисалы, вопрос боюнча мисалы количество баллы канча болгон, мисалы, количество баллын көрсөтүп, мисалы, бул жерде балдар оценкаларды көрсөтүп турат. Жана андан кийин эмени бассаңыздар, пользователди бассаңыздар, баскандан кийин бул жерден кайсы бала туура эмес жооп берди, мисалы, бияктан эсептеп карайсыңыздар да, анан канча бала, мисалы, бул жерден баллы көрсөтүп турат, көрдүңүздөрбү? Канча балл алды? Мисалы, бияктан көрсөтүлдү, 50 балл алды го, 50 балл, мисалы, 50 баллга силер канча коесуңар? Мисалы, мен азыр 2 эле суроо бердим, 50 баллга мен бирөөсүнө туура эмес жооп берген байланыштуу. Мисалы, мен баа коюш үчүн, мисалы, кайра тестке кирем. Жерге 50 балл деп, мисалы, 50 баллды, мисалы, пятибалльный эсептегенде, мисалы, 85 балл коем. 85 балл коем. 85 баллды вернуть кылам. Вернуть кылам. Бул тест тапшырылганы көрсөтөт. Эми андан кийин бул мугалимдин бөлүмү болду. Андан кийин биз ошол инструкцияга киребиз дагы. Андан кийин задание дегени, оценка дегенди бассак, оценканы бассак, автоматтуу түрдө, мисалы, үй тапшырмасынан 4 алды, 85 эмеге тестке 85 баллды алды деп проценттерин өзүнүн оценка проценттерин общий оценкаларын көрсөтүлүп турат. Жана ушул нерселерди көрсөтүлүп турат. Андан кийин дагы задание кылам десеңиздер, эгерде ушул теманын баары бүткөн болсо, материал краткий вопрос кылсаңыздар болот. Жана краткий вопрос, мисалы, краткий вопросту басасыңыздар. Ал деле жанакындай силерге ушул краткий вопрос катарында колдонулат. Мисалы, краткий вопросту ачабыз. Мисалы, мен бул жерге даярдап коеюн. Краткий вопрос, мисалы, тема, мисалы, краткий вопростун инструменти, мисалы, тегизи программа кайсылар, мисалы, анан мен краткий ответ деп турбайбы, единичный ответ кылам. Жана ага мен суроолорго word эмелерин коем, мисалы, краткий ответ word эмелерин койсом болот. Мен суроолорду койсом болот. Булар кайсы сабакта канча түшүнгөнүн, кайсы редакцион программаларын билгендигин биле алат. Болду. Мул жерден деле добавление кылсаңыздар болот. Жана Google тестин иштетсеңиздер болот. Эми вопрос атканда жанакындай эле тест балдар болгон. Мисалы, бул балга мисалы 5 балл коем, 5 пятибалльный кылып койсоңуздар болот. Жана участниктер кайсыларга кетсе, баардыгына кетирсеңиздер болот, же бирине кетирсеңиздер болот. Мына басылды.
Masalan, men краткий вопрос чыгат. Үй тапшырган баланыкы кандай чыгат? Мисалы, бала кайра кирет? Баланыкы заданиясына кирет. Заданиясына киргенде мына тесттер аткарылды жана краткий вопрос боюнча жооп бериш керек. Мисалы, краткий вопрос боюнча автомат түрдө мисалы сабак боюнча жооп берди. Мисалы, ал жооп берди дагы болду. Мугалимге кандай көрүнөт? Мисалы, мугалим заданияны кирет, краткий вопросту ачат. Мисалы, ыздап ким тапшырды? Мисалы, муну текшерүүдө, мисалы, ким тапшырды? Мисалы, бирөө текшерди. Мисалы, Нурлан тапшырды. Мисалы, Нурландыкы көрсөтүп ушул суроого жооп бер. Канча коесуң? Мисалы, 5 балл. Мисалы, 5 деп койсоң, 4 деп койсоң болот. Ал өзүңүз бермек оценка дейсиңер. Оценканы басасыңар. Бул оценкалар автомат түрдө кетет. Жана кайра окуучу өзүнүн оценкалар жалпы балына кирип, заданияны басып, бул оценка кетти, ой кечирип коюңуздар, окуучунун оценканы өзүнүн платформасына кирет дагы, канча процент алып атканы бул жерден көрсөтүлүп турат. Үй тапшырма боюнча канча алды, мынча процент канча алды. Мунун тапшырган проценттерди полный окуучулар көрсөтүлүп турат. Андан кийин мугалимдин порталына кирсек, мугалим тапшыргандыгын действительно билди, болду. Андан кийин дагы мисалы, эгерде булардын баарын тең раздел кылып, тема кылып бөлүп койсоңуздар, раздел кылып, мисалы бул өтүлгөн темада, мисалы, мен могу боюнча тема өттүм, мисалы, могу информация, текстик информация боюнча өтсөм, раздел кылып бияка киргизип, мисалы, раздел кылып койсоңуздар болот. Эгерде үй тапшырманы бияка кирип койсоңуздар, көтөрүлгө келип бияка коюп койсоңуздар, үй тапшырма келип бияка келип түшө берет. Мисалы, bir tema büttüңүздөр, мисалы, көтөрүп келиңиздер, бияка койдуңуздар. Мындай кылсаңар, көбү көп болуп келет. Эми окуучунукуна кандай көрүнөт? Мисалы, окуучуна кирет, окуучу профисине кирет, окуучу заданиясына кирет. Бул тема боюнча тапшырганы мисалы көрсөтүлүп турат. Тема боюнча. Эгерде жаңы тема кылам десең, ошондой тема кыласыңар да, раздел боюнча бөлүп кете берсеңиздер жакшы болот. Жана мугалим ошол ар бир оценкага кирет. Мугалим ар бир окуучунун ушул оценка эмне боюнча, үй тапшырма боюнча канча алды, бул боюнча бардык платформалар көрсөтүлүп турат. Андан кийин ушул тапшырма, үй тапшырма сурокторуна көрсөтүлүп турат. Эгерде сурок берсеңиздер, автомат түрдө жакшы көрсөтөт. Эгерде мисалы тесттик сурок, мисалы тесттин, мисалы тестке заданияга киргенде, мисалы тестти сурок кылып койсоңуздар, мисалы тест боюнча, мисалы изменение кылып туруп, мисалы тест боюнча сурок кылып койсоңуздар, мисалы сурок задания, мисалы 9, мисалы время 00 деп койсоңуздар, сохранить кылып койсоңуздар, сакталган задания мына көрсөтүлгөн үй тапшырмасы, мына тесттер көрсөтүлүп турат. Ар бир окуучу ушинтип бааланат. Урматтуу ата-энелер, урматтуу окуучулар, урматтуу мугалимдер, бүгүнкү сабакты ушуну менен аяктасак, көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат. Кийинки сабакта көрүшкүнчө сак саламатта калыңыздар.